Сүйүктүү пайгамбарыбыздын кыбырасы Жапар Садык Азирети айтат: мен төртөөнөн таң калдым. Кантип төрт нерседен кайдыгер болушат. Биринчиси, башына кам кайгы келгенде эмнеге Курандагы бул аятты окуп дуа кылуудан кайдыгер болот? Ла илаха илля анта субханика инни кунту миназ залимин. О Аллах, сенден башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Сен айыптардан аруу тазасың. Мен өз жаныма зулумдук кылгандардан болдум. Анткени аяттын уландысында فاستجبنا له biz анын жалбаруусуна жооп бердик. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ жана аны гам кайгыдан куткардык. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ жана дал ушундай кайсыл гана момун мусулман башына кайгы капа келгенде Жаратканга жалбарып дуа кылса, биз аларды дагы куткарабыз дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ма мин макрубин yad'u bi hadha du'a illa stujiba lahu." Кайсыл гана башына кам кайгы, кыйынчылык ахвал туш болгон мусулман